Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер жана жалпы достор. Сабактарда презентация жасоо үчүн колдонуп жаткан Binaim программасы телефондорго, кээ бир телефондорго установка болбогондуктан ошол эле программага окшош мынакей видео анимация программасын менен тааныштырып кетмекчимин. Бул программада иштөө үчүн биз кадимки эле Play Marketке кирип, издөө бөлүнчөсүнө Binaim деп жазып алабыз. Мунун бир канча түрү бар. Анын ичинен биз мынакей бул жерде кызыл түстө боелгон видео анимацияны тандап алабыз. Бул менин телефонумда установка болгондуктан открыт бөлүмчөсүн басабыз. Мына ушундай болуп ачылат. Бул жерден биз көк түстү басып коебуз. Бул улам интернетте иштегендиктен бизге рекламалар келе берет экен, андыктан аны басып коебуз. Жаңы видео жасоо үчүн биз плюс белгини басабыз. Иштөөдө эң биринчиден биз name you movie деп турат. Мына ушул жерге биз эмнени жасай турган болсок, атын жазып алабыз. Манас эпосу. Экинчиде турганда биз формат тандашыбыз керек. 720 же болбосо 1080. Мынакей create project. Бизге жаңы доска ачылды. Мынакей доскабыздын өңү ак түстө болду. Бизде сол тарапта көрсөтүлүп турган панелдер бул ушул программанын инструмент панелдери болуп саналат. Бул жерде биринчиде турган тегерекчени басабыз. Бул программанын ичиндеги бир канча сүрөттөр жана кыймылдуу сүрөттөрү да бар. Мына бул жерде биз тандап алсак болот. Мунун ичинен биз өзүбүзгө ылайыкташтырып бирөөнү тандап алабыз. Муну алалы дейли. Мына бул жерден биз монтаж кылабыз өзүбүз каалагандай. Эми ушул эле биринчи тегерекчени басып биз мына жогоруда көрсөтүлгөн 3 плюсту көрүп турабыз. Мынан ушунун ортоңку бөлүгүн бассак, биз телефондон сүрөт алып келип коебуз. Мынакей бул жерде сүрөттөн бирди тандайбыз дагы. Бул жерге ал келип түшүш керек. Бир аз күтө турабыз. Жолбосо биздин доскабыз ак болгондуктан бизге көрүнбөй калышы мүмкүн. Андыктан мына 3-чүдө челектин сүрөтү турат. Ушуну басып биз бул жерге досканын өңүн тандап алсак болот. Сарыны тандадык. Окей дейли. Мына биздин тандаган сүрөтүбүз келди. Муну бир жагына жылдыралы. Эми бул жерге текст жазыш үчүн мынакей тытамганы басабыз. Бул жерге ушуга тиешелүү сөздү жазып алсак болот. Манас күнүнү карата. Окей. Мынакей биз бул жерге ар кандай кылып жайгаштырсак болот. Бул кара түстө болгондуктан мына 4 бурчтук карадан биз өң тандап алсак болот. Мына көк түстү тандайлы. Окей. Бул жерден биз шрифттерди чоңойтуп кичирейтип алсак болот. Мынакей. Кичине көрүнүрөк болсун. Мына биз бул жерден түрлүү кылып жасасак болот. Эми бул жерде мынакей нотанын сүрөтү турат. Бул аркылуу биз музыка кошсок болот. Колдун сүрөтүн бассак бизге колдун бир канча түрүн көрсөтүп берет. Мына бул жерден биз муну тандап алабыз дагы. Кийинки слайдты жасоо үчүн мынакей тегерек 4 бурчтук турат. Мына ушуну бассак, биз плюс белгини бассак, кийинки доскага өтөбүз. Эми азыр жасалган видеону көрүү үчүн мына тегерекчени бассак, бизге көрсөтүп берет кандай жасалганын. Манас күнүнө карата. Мына биздин видеобуз даяр болгондон кийин муну биз жүктөшүбүз керек. Жолбосо сохранить этиш үчүн мына стрелканы басабыз. Темасын сурайт, ушу бойдон калсын дейбиз. Бул сактаганча бир аз күтөбүз. Сакталып даяр болгон видеону биз интернет булактары аркылуу
окуучуларыбызга жана башка интернет колдонуучуларга бөлүшсөк болот. Бул программа менен иштөө өтө жеңил. Баарыңыздарга иштесек болот. Андыктан баарыңыздарга ийгилик каалайм.